Ассалауму алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 11 август 2023 жыл. Мен сиздерге Бишкек шаарынын түндүк тарабы Дача Судан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Так, бул жака келүү үчүн сиздер шлагбаумдан чоң Фуча көчөсү менен түз түндүктү карай келе бересиздер туугандар. Келип атып биринчи Манас айылы, Манас айылынан кийин Куттан кийин Достук, андан кийин оң тарапка карай келсеңиздер Дача Суу башталат. Дача Суунда бир аз түндүгүрөөгү. Дача Суу трикотаж деп аталат экен бул жагы. Сиздер ошол жол менен келип оң тарапты карай келсеңиздер, бул жерде курулуш материал саткан дүкөн, андан кийин мечиттен кийинки көчө менен түз эле чыгышты карай жүрөсүздөр. Сатылуучу объектибиз жайгашкан тууган. Жана бул жерден Бишкек шаарына карай жүргөн түз маршруткалар по пути машиналарда толтура бар туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Барып калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул биздин көчө тараптан көрүнүшү. Так, сиздер бул жагы менен келип келсеңиздер да, жана мен көргөзгөн жак менен, же болбосо бул жак менен эле туугандар, центральный трассага түштүк карап жүрсөңүздөр чыгып бара аласыздар. Андан ары жүзүнөн эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат, эң эле түштүк чек арасы. Бул кошунан могу Синебалбар сарайына чейин. Көчө тараптан Көрпөсарай дарбаза жана психологдон болгон забор туугандар. И дагы эмне маалыматы? Мынакей кошуналар, көчөлөр мынакей ушундай чоңдукта. И бул үйүбүздүн короосу туугандар. Ал тарабы стяжка. Кенен көп эле машина баткандай жер. Жалпысынан жердин аянты 5 соток. Кызыл китеби бар экен туугандар. Жана бул жактан эмес, бул жакта узун турасы 10-8 болгон ийбиз. Жана бул жакта 115 квадрат метр болгон бильярдный клубу бар экен. И бул жерде бассейн, төрүндө күндүштөн жаткана. Ал тарабы стяжка. Ушундай туугандар. Азыр сиздерге биринчи жолу бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң иштеп турган бильярдный клуб бар, анын ички тарабын көргөзөм. Кыскасы бир чекеден калган маалыматтарды берем туугандар. Балдарыңыздар мектепке азыркы учурда Манас айылына барышат. Манас айылына барышат туугандар. И бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, потенциалда темирден болгон эшик орнотулган. Так, андан ары мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка, түштүк тарабынан терезе. Андан ары бул жакта мынакей дагы бир мындай холл дейбизби, ушундай бир бөлмө. Бул бөлмөдөн калган бөлмөгө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мынакей зал жайгашкан. Потолок пластик, тоңдар обой. Мынакей. И андан ары. Так. Түз эле кирсек, бул жерде мындай бир чакан бөлмө, балдар бөлмөсү. Жана бул жагында тамактануучу бөлмө жана кухня жайгашкан туугандар. Тамактануучу жайы, түштүк тарабынан терезе жана кухня, кухняда мебелдер, раковина орнотулса чыгарылыптыр. И бул жерде мынакей ванна, душ. Анда эмне маалыматы туугандар? Так. Эме бар экен. Суусу свети бар. Документи кызыл китеби бар туугандар. Так, андан ары. Бул үйдүн стенасы бышпаган кирпич, бул жактыкы мондай бышкан кирпичтен салынган, сейсмопояс коюлуп тур. Так. Навесин түбүнө чокуна кылсаңыздар болгода экен. Жана бул жагында бассейни и иштеп турган бильярдный клубу бар туугандар. Клубу. Кемичтардан көргөзөйүн. 3 столдон турат. Мынакей. Киргенде администрация дейбизби, ишиге ушуна клиенттер толаган жайы. И бул помещениянын түндүк тарабынан терезеси бар экен. Мынакей. Айылда жана кошуна айылда да бир эле ушул жерде бильярдный клуб бар дейт. Негизинен азыр могу күздө сезон башталат экен. Күздөн ошол эмки жыл ошол жай айларына чейин жакшы эле иштесе болот дейт. Азыркы учурда эле иштеп турат. Азыркы учурда эле жакшы эле иштеп турат дейт. Үйөсү келгениңизде дагы толугураак үй ээсинен сурап билсеңиздер болот туугандар. Так. Андан ары дагы эмне маалыматы? Тапочканы чечпей эле өтүп кетип калдым бул жагына. Тапочкалар бар экен, атайын. Эле. Бир жолу эч нерсе болбойт. Так. Бул жакта үйдүн тышкы тарабында ажаткана. Так. Ажаткана.
Отун эме кылган жери эң эле батыш чек арасына келип ушул Бескаловдун болгон заборго чейин. Так, дагы эмне маалыматы? Так, бул yüzün баасы $35.000 сурап тур ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Элесин номерин экранга эсетел деп калтыраңыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону силер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.